кыйкырып коюп эле ошол кеңеш болуп кирип алышат да, кандай оозун жаап отурушат да. Ондай байкоочу кеңеш, чайкоочу кеңештин кереги жок болот да. Айткан өө заман ыйлаган көз жаман болуп эле. Мындан 10 жыл мурда кабыл алынган мыйзам долбоору жокко чыкты. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик органдардын алдындагы коомдук кеңештердин жоюлушу тууралуу чечимге кол койду. Аталган мыйзамдын максаты өлкөдөгү мамлекеттик аткаруу кызматынын ишмердүүлүгүн тескеп, калк менен бийлик ортосунда байланыш кызматын аткаруу милдети, ачык айкындуулукту камсыздоо каралган. Деген менен 10 жыл аралыгында жободо көрсөтүлгөн беренелер аткарылып, көздөлгөн максат канчалык ишке ашты? Жок, кеңеш дегенди жоюш керек. Кеңеш эмне кеңешме эле. Баардыгын ушу кеңештер бузуп атат. Президентке керек болсо кеңеш бузуп атат. Керек болсо бүт чоңду ушу кеңештер бузуп атат. Шеф сиздики жакшы, сиздики туура, сиздики бузуп атат. Жок, ал өзүнүн акылы менен, өз көзү менен көрүш керек. Ошондо гана мамлекет оңолот. А бул кеңештин көзү бул эмне дейбиз, бул жанагы жагалданма. Шеф сиздики туура эмес болсо да, сиздики оңдоп атат, сизди аябай илминдеп атат деп жалганды кулагына илип атып, ошо менен булар жаңылып атат да. Коомдук кеңешчилердин мамлекеттеги орду канчалык маанилүү, алар коомдун башка жарандарына салыштырмалуу артыкчылыктуу орунга ээ болуп, маанилүү чечимдерди кабыл алууга катышуу мүмкүнчүлүгү жогору болгон. Бирок бул жагдай мамлекеттик органдардын ачыктык, отчеттуулук принцибине таасирин тийгизиши мүмкүн. Мындан улам кеңештердин натыйжалуулугу тууралуу маселелер бар деген божомолдор айтылып эле келген. Ошол байкоочу кеңеши өзүн өзү актаган жок да. Байкоочу кеңеши кайра чайкоочу кеңеш болуп кетти дагы. Коррупция болуп кетти. Ошол эле министерство, ведомстволордун жетекчилери менен ошо 15 киши баягы жаңы жыл сайын чай ичип, майрам сайын чай ичип атып, булардын баары аралашып, чогуу бардыгы коррупционер болуп кетти да. Ошондон улам бүгүнкү күнү буларды жоюп салган туура да. Жоюп салганы туура. Анткени себеби бүгүнкү күнү министерство, ведомстволордун бардыгын президент өзү бекитип атпайбы? А мурда жанагы партиялар бөлүшүп алган. Айыл өкмөттөн баштап ак үйгө чейин партия колуп алган. Ошол эле учурда мамлекеттик органдардын жана жарандык коомдун өз ара аракеттенүүсү үчүн коомдук кеңештерди түзүү тууралуу чечим да кабыл алынды. Ага ылайык аткаруу бийлигинин ишмердүүлүгүн тескөөгө алып, ачык айкындуулук камсыздалышы керек. Коомдук кеңештердин курамына коммерциялык эмес уюмдардын, илимий чөйрөлөрдүн, бизнес ассоциациялардын, кесиптик жана тармактык бирликтердин, мамлекеттик органдардын ишине аралашкан чөйрөлөрдүн эксперттик жамааттарынын өкүлдөрү кирет. Анан президент дагы жаңы талкуулап аткан сунуучу бул туура эмес. Ар бир адам билимине жараша, илимине жараша, ошол акыл эсине жараша, ошол тармакка конкурска катышып, резюмесин берип, документин берип өтүп деле иштесе болот. Андай кыйкырып өкүрүп эле, келип эле ошого тапшырып эле. Же болбосо ошол жерге келген министрлик өзүнүн кемчилиги болсо өзү жооп бериш керек. Же болбосо кемчилиги иштебей атса, мамлекеттин астында мен муну аткара албайт экенмин, мен буга жооптуу эмес экенмин деп өзү кетиш керек. Бир катар серепчилердин пикиринде жаңыдан кабыл алынган коомдук кеңеш мурункусунан эч айырмасы болбой тургандыгын ачык айтып жатышат. Алар мыйзамды кабыл алуу менен чектелбей, ишмердүүлүк алып барган кеңешчилердин милдеттерин, аткаруу кызматын бекиткен жоболорго көңүл буруп, толук кандуу реформа жүргүзүү керектигин да белгилешет. Муну менен коомдук байкоочулардын мамлекеттеги орду, алардын кызматы коомчулукта сын пикир менен коштолуп, күдөмүк ойлор коштолууда. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.